Астана опера театрынын бир нече жаш артисти Биржан Сара спектаклинде алгачкы ролдорун ойношту. Казак операсынын классикасына айланган Мукан Төлөбаевдин Махаббат тууралуу бул чыгармасы 2 күн катары менен Борбор-кала көрүүчүлөрүнө сунушталды. Биржан менен Саранын негизги партияларын Казакстандын эмгек сиңирген ишмерлери Мейир Байнеш, Бейимбет Танарыков, Бибигүл Жанузак жана Айгүл Ниязовалар аткарышты. Ал эми жаш солисттердин катарында Валерий Селиванов менен Алтынбек Абилда болду. Алар Кожагул менен Жээнкулдун партияларын ырдашты. Алардын айтымында даярдык узак жана кылдат болду. Толук кандуу образды өздөштүрүү үчүн 2 айга жакын убакыт кетти. Подготовка партии была очень долгой, сложной. Получается, очень много мы работали над произношением. Кечеге даярдык абдан узак жана татаал болду десек аша чапкандык болбос. Тыбыштарды туура айтуу, образдын үстүндө иштөө сыяктуу детальдар албетте көп убакытты талап кылат. Анын үстүнө режиссер, концертмейстер менен чогуу көп даярдандык. Мага партиянын өзү абдан жакты. Ал вокалдык жактан эле эмес, каарманды да ачып бериш керек. Ал эми музыка чындыгында керемет жазылган. Каармандын кулк мүнөзүнө чейин жеткире ойноо керек. Понравилось, потому что она раскрывает не только вокалиста как персонажа, еще очень гениально написана музыка. Өз кезегинде Алтынбек Абилда Жээнкулдун партиясы андан көп эмгекти жана кылдат даярдыкты талап кылганын айтат. Артисттин пикиринде ал вокалдык техниканын ар түрдүүлүгү жана төмөнкү ноталардын көптүгү менен айырмаланат. Ал эми Жээнкулдун образы менен сценарий боюнча иш аракети актердун кулк мүнөзүнө такыр окшошпойт. Бул партияга өтө жақсы дайындалдым деп айта аламын. Бул партияга абдан жакшы даярдандым десем болот. Бул партия терс каармандыгы болгондуктан жакшы даярдыкты талап кылат. Мен табиятыман токтоо адаммын. Образ жагынан карама-каршы болгондуктан бул партияга жакшы даярдандым. Сабырлуу адаммын. Енді бул жерде образ жагынан мага карама-каршы болгондуктан жакшы дайындалдым осы партияга. Спектаклде сахналык костюмдарга, жаркыраган жана технологиялык жасалгаларга өзгөчө көңүл бурулган. Мунун баары көрүүчүлөргө ошол мезгилге баргандай таасир калтырат. Музыканы айтпай коюуга болбойт. Анткени ал актерлор менен бирге кубанып, бирге кайгырат. 2 күн бою театрдын симфониялык оркестрине Казакстандын эмгек сиңирген ишмери Абзал Мухиддин жетекчилик кылды.